өтө опасно. Ацетаминофен деген зат уулуу. Бул эмнеде бар? Биздин тилче айтканда бул парацетамол. Болбосо температураны düşüre турган көптөгөн жана шипучий раствор деп атабыз, ошонун ичинде да бар. Өтө кызык багыла бербегиле. Эгер деле дагы кошумча дары ичсеңер, жүрөккө антидепрессанттарды ичсеңер, өзгөчө жана шипучий раствор, энергетика, кока-кола ичсеңер, өтө эле күчөтө турган зат, бооруңар ээрип, пересадка кылган ошодон. Андыктан бүгүнкү гриппте температураны түшүрүш үчүн эмне кылыш керек? Мен ошо жөнүндө айтып берем. Көрүп алгыла, катталгыла, лайк басып койгула, өтө сонун рецепт. Эмне кылыш керек? Мына кол алдыда турган мен азыр кесип койгон мыногунча болгон апельсин, мынакей лимон, имбирдин мыногунча болгонун көрүп турасыңар, жана чесноктун мындай болгон 2 зубчиги. Мына ушул бизге кесилген абалда даяр болуп турат. Мынакей мен салып атам. Жанагы кесилген апельсин, жанагы кесилген лимон, мынакей имбир кесилген, чеснок 2 зубчикти коштум. Дагы биз кошубуз керек мынакей куркума. Мунун порошогун мындай 2 чай кашыкты кошобуз. Чоңураак эле салып бергиле, коркпой. Андан тышкары биз дагы кошобуз сонун бал. Бизде мына 2 кашык балды салдык чоң кашыктан. Эми жаап туруп иштетебиз. Мына бизде эми эмне болду? Көрдүңөр. Биз муну пайдаланабыз. Жанагындай варенье катары кошсок да болот муну. Мен силерге айтып кетет элем, чоңураак кашык болсо болот, чай кашыктан. Мына ушундай чай кашыктан кошуп туруп биз раствор кылабыз. Болбосо мынакей бизде даярдалган мындай формаларга киргизип туруп, ушундай кылып туруп, мындай кубик кылып алганбыз. Мынакей мындай кубик менен биз сонун кылып, мынакей шипучий раствор даяр. 3 мал ичиш керек. Ушул доза менен. Чоңурактарга чоң, кичинекей балдарга кичинекей, эң сонун эффект. Оорубагыла. Ассаламу алейкум.